Assalamu алейкум юрадис. Bir жылдан бери сот бүтпөйт. Россияга кетишим керек. Мыйзам боюнча канча мөөнөттө каралып бүтүшү керек? Албетте сотто мөөнөттөр болот. Алайлы жарандык иштер боюнча сот иштери 3 айлык мөөнөттө чечим чыгып аякташ керек. Административдик иштер боюнча 2 ай, ал эми калган баягы алимент боюнча, аталык аныктоо боюнча мындай бир топ иштер боюнча булар 1 айлык гана мөөнөт көрсөтүлгөн. Сиз айтып жаткан баягы 1 жылдык деп айтып жүрөсүз. Бул баягы токтотулган учурлар болгон болушу мүмкүн. Анткенде соттун отурумунда эч кандай тоскоолдуктар жок болгондо гана ошол 2 айдын ичинде мен айтып жаткан 3 айдын ичинде каралып бүтүүсү зарыл чечим чыгуусу. Ал эми ортодо ар түрдүү жагдайларга улам соттук отурум мындай убактылуу токтотуп турган болушу мүмкүн. Алайлуу ооруп калганына байланыштуу. Же болбосо ушул эле иш башкача мындай тартипте каралып жаткан болсо, толтура негиздер бар. Ошол негиздер менен иш убактылуу токтотулуп, кайрадан жандандырылып, ушундай учур сиздин сот процесстеринде ушундай учурлар катталып жаткан болушу мүмкүн. Албетте сиз юристтер менен акылдашып, ишиңизди жүргүзүңүз, анткени баягы токтотулгандан кийин баягы мөөнөт жаңыланат. Ошондуктан сиздин ишиңиз узарып жаткан болушу мүмкүн.